Саламатсыңарбы урматтуу студенттер, конок лекцияга кош келипсиңер. Бүгүнкү биздин лекцияны Ош Гуманитардык педагогикалык институтунун Табиаттануу жана география факультетинин биология жана жаратылышты пайдалануу кафедрасынын улугу окутуучусу Сагынбаева Гүлзада Авазбековна өтмөкчү. Урматтуу студенттер, бүгүн силер менен биз бул конок лекцияда вирустарга каршы дем алуу көнүгүүлөрү деген темага өтмөкчүбүз. Сабактын негизги планы дем алуу системасынын иш аракети, вирустар жөнүндө түшүнүк, ошонун ичинен коронавирус, дем алуу көнүгүүлөрүнүн түрлөрү жана мааниси боюнча планыбыз болмокчу. Сабактын максаты дем алуу жолунун түрлөрүн билүү, жугуштуу оорунун алдын алуу үчүн көнүгүүлөрдү жасоону үйрөнүү. Бул көнүгүүлөр дем алуу көнүгүүлөрү болуп эсептелет. Биз адегенде эле лекцияны баштоодон мурун келгиле биз бирге дем алуу органдар системасы боюнча силерди көңүлүңөрдү мен төмөндөгүдөй суроолорго көңүл бурсам. Урматтуу студенттер, биринчи суроо мындай: дем алуу органдар системасынын негизги аткаруучу органы кайсыл? Азыр бул жерде жоопторунун түрлөрүнүн астында цифраларда белгиленген. Урматтуу студенттер, сөзсүз туура жоопту цифрасы менен кошо белгилеп алышыңарды мен айтып кетмекчимин. Бул биринчи суроонун жооптору. Анда экинчи сурообуз. Экинчи сурообуз дагы дем алуучу органдар системасына тиешелүү. Көкүрөк клеткасынын оң жана сол бөлүгүн, бул жерде турган көп точканын ордуна ошол жоопту жазышыңар керек. Бөлүгүн жуп орган ээлейт. Кайсыл жуп орган ээлейт? Анын жооптору: А бул бөйрөк болуп турат, ашказан; Б өпкө; В жүрөк. Жанында турган цифралар бул ошол туура жоопту ошол тушундагы цифрасы менен кошо белгилеп алсаңар. Анда мен кийинки үчүнчү суроого өтмөкчүмүн. 350 000 альвеолду алып жүргөн орган кайсыл орган? Жооптору төмөндөгүдөй: А өпкө; Б жүрөк; В ашказан. Анын цифралары менен кошо белгилеп алдыңыздар. Анда мен сиздерден тез аранын ичинде ушул 3 суроонун жообунун тушуна жазылган цифраларды кошушуңарды суранам. Эгер кошкон болсоңор, анда биздин жообубуз. Эгер силердин кошкон цифраңар 9 болсо, анда силер азаматсыңар, силер туура таптыңар. Мынакей биздин жооп күлүүчүбүз. Мына ошондо өпкө деп жооп бергендер туура болуп эсептелет. Урматтуу студенттер, биз анда лекциябызды баштасак. Дароо эле лекциянын башында мен силерге дем алуу органдар системасы жөнүндө тасмага көңүлүңөрдү бурамын. Дем алуу органдар системасы бул организм үчүн эң пайдалуу, эң керектүү процесс болуп эсептелет. Анткени ал 1 минутанын ичинде минута сайын, секунда сайын биздин организмибизге керектелет. Анткени дегенде тынымсыз абадан кычкылтекти кабыл алып, организмдин бүтүндөй бардык клеткаларынын, бүтүндөй бардык бөлүктөрүн кычкылтек менен камсыз кылыш керек. Кычкылтек организмге абадан кирет. Абада көмүрсүтү газы, азот, кычкылтек жана башка газдар бар. Алар дем алуу органдар системасы мурун көмдөй аркылуу кирип, кoko, кекиртек, колкочолор акыры барып альвеолдорго барып, альвеолдордон капиллярдык кан тамырларга кычкылтекти өткөрүп берет. Жана ал кычкылтекти өткөрүп берип газ алмашуу процесси жүргөндө диафрагма жана кабырга аралык булчуңдар аркылуу дем алуу, дем чыгаруу ишке ашат. Биздин тынымсыз кыймылдап турушубуз, биздин тынымсыз иштеп жүрүшүбүз, биздин бүт жашоодогу оор нерселердин бардыгы, ойлоно турган нерселердин бардыгы
дем алуунун интенсивдүүлүгүн төмөндөтөт. Мисалы үчүн ар түрдүү энергиялар, ар нерселердин келиши, аны биз эгер спорт менен айкалыштыра турган болсок, анда спортто аябай кыймылдоонун натыйжасында булчуңдардын жырылып жазылуусунун негизинде дем алуу, дем чыгаруу чукул жүрө баштайт. Ошол мезгилде кычкылтек абадан кычкылтекти аябай көп талап кыла баштайт. Организмге кычкылтек толук жеткирилип берилет. Дайыма эле ошондой боло бербейт. Көпчүлүк адамдар мисалы үчүн ооруп калат, жугуштуу ооруларга ооруп калат, иммунитетин төмөндөтөт, аз кыймылдайт, стресске душар болот, капаланат, ачууланат. Анысы көп убакытка чейин эгер узара турган болсо, анда организмдеги зат алмашуу процессинин ичиндеги алык заттар кычкылтек жетпейт дагы, булар токсиндерге айланат. Бул токсиндер канга сиңирилип, организмдин көптөгөн бөлүктөрүнө жеткирилип, ал жерден кристаллдарды пайда кылат. Ошон үчүн бизге тынымсыз туура дем алуу процессинин негизинде биздин организмибизге секунд сайын кычкылтек керек болуп турат. Ал кычкылтекти дайыма туура кабыл алуу үчүн йога көнүгүүсү, ошондой эле пульмологдордун шлемги же болбосо пульмологдордун өзүнүн вакуумдары, соруп ачуучу вакуумдары керектелет. Мына ошонун негизинде кычкылтектер тынымсыз организмге бирдей, бир калыпта келет. Ал үчүн чукул дем алып, чукул дем чыгаруу менен биз организмге кычкылтектин запасын сактайбыз. Кычкылтектин запасы толот. Бул кычкылтек биздин организм үчүн өтө керектелет. Эгерде биз бир нече көнүгүүлөрдү аткарып көрө турган болсок, эгерде биз бир колубуздун манжасы менен бир мурун танообузду жаап туруп дем алып көрө турган болсок, анда биз мурда дайыма дем алуудан айырмаланып, абаны азыраак жутабыз, анткени бир жол менен жутулат, кычкылтек аз сарпталып кирет. Эгерде биз йоганын жардамы менен аны тынымсыз айкалыштырып иштей турган болсок, анда биздин организмибизде ошол бир процесс йоганын көнүгүүлөрдүн жардамы менен биз мисалы үчүн мурун бүткөндө, жугуштуу оору болгондо да биз экинчи таноо тешигибиздин клеткалары кычкылтекти жеткирет. Мисалы үчүн биз тынымсыз оозубузду ачып дем ала турган болсок, же биз чукул дем алып дем чыгара турган болсок, анда бул дем алуунун басымын биз колубузду мурдубуздун таноосуна алып келип туруп, дем алып дем чыгаргандагы абанын агымын байкайбыз. Бул жерде көкүрөк клеткасын көтөрүп түшүрүү менен диафрагманын жардамы жана кабырга аралык булчуңдардын жардамы менен чукул дем алып, чукул дем чыгаруу бул өтө пайдалуу эсептелет. Ошондой эле мисалы үчүн кечинде уктаган мезгилде дем алуу процессин сүйрөмө аябай башкарып, чукул дем алып дем чыгаруу менен клеткалардын чарчоосун басаңдатат, кычкылтек менен камсыз кылат. Ал эми эртең мененки кыймыл, эртең мененки жашоодогу бүт процесстер, булчуңдардын кыймылы, спорттук машыгуу, стресстер, булардын баардыгы дем алуунун процессин бизди дем алууга өтө көп сарпталат дагы. Ошон үчүн биздин чукул дем алып, чукул дем чыгаруу бул биз үчүн өтө пайда болуп эсептелет. Мына ошентип биз дем алуунун жолдорун көрдүк. Анын негизинен кыскача кылып айтып кете турган болсок, мурункуңдөй бул кокого чейинкиси сырткы дем алуу жолдорунан ошо колко жапкычтан баштап кокок, кекиртек, колколор, колкочолорго чейин өпкөнүн босогосо дарбазасына чейинки аралыкты ортоңку дем алуу деп айтабыз. Ал эми өпкөнүн ичиндеги колкочолордон альвеолорго жеткирилип, ал жерде капиллярдык кан тамырларга кычкылтекти өткөрүп берүү бул ички дем алуу болуп эсептелет. Биз экинчи планга келдик. Эми бизге вирус деген эмне? Бул вирустун түрлөрү, бул вирус организмге кандай зыян келтирет? Билесиңер, вирус деген сөз грек сөзүнөн алынган, вирус деген сөз у дегенди түшүндүрөт. Клеткага чейинки түзүлүшкө ээ, өлчөмү 15-500 нанометрге чейин болгон өтө майда
клеткага чейинки организм болуп эсептелет. Ал клетканын өзү паразити, митеси болуп эсептелет. Вирустун ошол клеткага чейинки бөлүгүндө өзүнүн организминде нуклеин кислотасынын бир эле түрүн камтыйт. Кээ бир вируста ДНК болсо, кээ бир вируста РНК болот. Жеке зат алмашуу бул клеткага чейинки паразиттерде жүрбөйт. Көбөйүүсү үчүн кожоюн клеткасын пайдаланат. Ошондой эле сыртта жүргөндө булар инерттүү кристалл түрүндө кездешет. Биз анын ичине вирустардын ичинен көбүнчө жаныбарларда жана адамдарда болгон вирустар булар герпес, чочко гриппи, ВИЧ, коронавирус, гепатит С, полиомиелит, мына ошондой андан башка да бир нече түрлөрүн атап өтсөк болот. Бизге азыркы учурда эң дүйнө боюнча биологиялык согушту баштаган коронавирус вирусу боюнча токтоло турган болсок, билесиңер, булар коронавирустар сүт эмчү жана канаттуу куштардын ооруга чалдыгышын пайда кылган белгилүү бир вирустардын тобу. Коронавирустар адамдын дем алуу жолдорунун инфекциясын жаратат, дем алуу органдарынын оор синдромун пайда кылат, респиратордук синдромду пайда кылат, ошондой эле COVID-19 сыяктуу илдеттерди алып келиши мүмкүн. COVID-19 же коронавирус КОВ бул көбүнчө 2019-жылы, бунун тарыхы 2019-жылы ачылган. Мындайча айтканда, азыркы учурдагы эң вирустардын ичинен, адамдын, жаныбарлардын вирустардын ичинен эң коркунучтуу вирус болуп эсептелет. Ко деген бул корона деген сөздөн алынган, вирус, улуу вирус. Ал эми Д деген бул оору, дисерис дегенди билдирет. Буга чейин бултарда 2019-жылдын жаңы коронавирусу деп аталып да келген. Азыркы мезгилде бул респиратордук синдромду жана курч дем алуу вирустук оорулардын бул типтери азыркы мезгилде биологиялык согушту, дүйнө боюнча биологиялык согушту жаратып жатат. Мына ошондуктан бул таралуучу, коронавирусту таркатуучу жаныбарлар болуп, кол канаттуулар түркүмү, ит, мышыктар, ошондой эле үй жаныбарлары, канаттуулар, үй канаттуусу дагы, ошондой эле андан кийин адамдардын ичинен дагы эң буларга коркунучтуусу улгайган адамдар болуп эсептелип атат. Анткени иммунитет канчалык төмөн болсо, бул вирус ошончолук тез таралууга жөндөмдүү келет. Биз ошол вирус кандай организмде эмне жаратат, кандай организмдин бул вирустун организмге кандай таралышы, кандай ооруларга алып келиши жөнүндө тасмага көңүлүңөрдү бурсак, адамга кадимкидей эле вирустар сыяктуу эле бул да чүчкүрүүдөн өтөт. Анын суюктугу аркылуу бул клетканын организмге кирет. Силер билип тургандай, корс деген бул эң акыркы түрү болуп эсептелет, өтө коркунучтуусу. Анын сыртында белоктуу тикенекчелери болгон үчүн коронавирус деп аталып калган. Бул вирус кадимкидей эле биринчи жукканда анын синдрому тамакты оорутат. Андан барып туруп бул ошондой эле өпкөнү пневмонияга айландырат. Бүт ички бөлүктөгү эпителий катмарынын клеткалар жипчелердин ичине жармашып алат. Коронавирус өнүгүш үчүн тирүү клеткалар керектелет. Ал тирүү клеткалар бул клетка үчүн негизги кожоюн клеткасы болуп эсептелет. Коронавирус ички бөлүгүндө РНК бар, сыртынан белоктук катмар капталып турат. Анын сыртында болсо белоктук тикенекчелер бар. Бул белоктук тикенекчелер бул өтө пайдалуу жагы болуп, алар белоктук тикенекчелер кожоюн клеткага киргенде ал тикенекчелер чоң кызмат аткарат. Бул клеткалардын ар бир тикенекчелери, могу тикенекчелеринин белоктук тикенекчелер болуп эсептелип, булар мына эки түрдүү сүрөттү көрүп турасыңар, белоктук тикенекчелер жана ошондой эле кабыл алуучу, кирүүчү, кармоочу жерлери болуп эсептелет. Мына мисалы үчүн жуккан адам чүчкүрүүнүн негизинде анын мундуу тамчылары аркылуу, чүчкүрүүнүн калдыктары аркылуу адамдын организмине, кийинки организмге жукса, ал кадимкидей мурун көңдөйү, кол, кекиртек, колкоого келип ошентип отуруп өпкөгө кирет. Өпкөнүн ичинде рецептордук клеткалар кармап алат. Алар ошол рецептордук клеткалар аркылуу
оңой эле клетканын ичине кирет. Аларга ядронун баруунун анча кажети жок. Ядродо деле бул жерде информациялык бүт информация бар. Алар ал жерге барса дагы болот. Алардын эң жакшы бара турган жери бул рибосома болуп эсептелет. Рибосомада алардын рибосомада белоктор синтезделет, ошондой эле коронавирустун ар бир бөлүктөрү синтезделип, андан Golgi аппаратына өткөрүп берилет. Golgi аппаратынан булар клетканын мембранасына жайланышып, алар ар бир бөлүктөрү биригип отуруп, мембранада эле жаңы коронавирустун клеткасы пайда болот. Бул убакыт 2-2,5 жумага узарат. Туура кабыл алыш үчүн. Мына ошентип отуруп, бул коронавирус пневмонияны пайда кылат. Пневмония кантип пайда болот? Өпкөнүн ички бөлүгүндөгү альвеолдордун тынымсыз жыйрылып жазылуусунун натыйжасында мына билесиңер, кекиртек, колкочолор анан барып туруп альвеолдорго барат. Альвеолдор капиллярдык кан тамырлары менен торчо сымал курчап турат. Альвеол өзү шар формасында болот. Альвеолдордун жыйрылып жазылуусунан кычкылтек кирип, көмүрчкыл газы бөлүнүп чыгат. Бул тынымсыз бир калыпта иштеп турат. Ошол тынымсыз бир калыпта иштеп турган альвеолдорго коронавирус кирип, ал жердеги дем алуу, дем чыгаруу процессин бузат. Коронавирус альвеолдордун ички бөлүгүндөгү кирпикчелерге, алардын ички бөлүгүндөгү эпителий катмаларынын клеткаларына кирип жайланыша баштайт. Ал мынакей келип жайланыша баштайт. Эгерде иммунитети жогору болсо, ал мембраналар кабыл алган менен бул зыянсыздандырып, иммунитети жогору болгондо булар анча өнүгүү процессине жүрбөйт. Буларды зыянсыздандырып, ар түрдүү ферменттер жок болууга жардам берет. Эгерде иммунитети төмөн болсо, бул вирустар бүт керегелерди каптап калат дагы, дем алуу, дем чыгаруу процесси кыйындап отуруп, анын ордуна былжыр суюктуктар менен толо баштайт. Мына ошентип пневмония пайда боло баштайт. Бул бир нече үлүштөгү альвеолдор, 350 000 альвеол болсо, ошонун бүт бөлүктөрүн курчап, ар бир альвеолдун ички бөлүктөрүнө жайланышууга алып келет. Мындай мезгилде адамдын дем алуусу, көкүрөк тушу ооруй баштайт, чүчкүрөт, баш ооруйт, булчуңдары ооруй баштайт. Мына ошентип отуруп, анан булар мынандай дем алуу аппаратына туш болуп калат. Биз вирустар боюнча маалымат бердик сиздерге. Андан кийин ушул вирустарга азыркы учурда, ушул азыркы биз отуруп карантин учурунда кандай дем алуу көнүгүүлөрүн аткарсак болот? Бизге дем алуу көнүгүүлөрүнүн ичинен эң керектүүсү абада, таза абада дем алуу. Бул да өзүнчө көнүгүү. Бул биз аптекага чыкканда, дүкөнгө чыкканда, мүмкүн болушунча жолдон алыс болуп, жолдун четинде, дарактуу жерлерге, мисалы үчүн бактуу жерлерде токтоп, биз чукул дем алып, чукул дем чыгарууну бир нече 5 минутта чукул дем алып, дем чыгаруу менен таза абадагы кычкылтекти алып, өпкөнүн ички бөлүгүнүн интенсивдүүлүгүн жогорулатып, кычкылтек менен камсыз болот. Ошондой эле йога. Йога бул хин тилинен алынган, мындайча айтканда, спорт мындайча айтканда, организмди калыптандыруу, дем алдыруу, машыктыруу дегенди түшүндүрөт. Ошентип организмдеги көп машыгуулар, йогадагы көп машыгуулар дем алуу, дем чыгаруу менен жүрөт. Көкүрөк өңдөйүн көтөрүп, түшүрүү менен жүрөт. Ошондой эле дем алуу, дем чыгаруу процессинин бирдей интенсивдүү аткарылуусу. Канча дем алсак, ошончо дем чыгарышыбыз керек. Чукул дем алуу, аны токтотуп туруу, кайра чукул дем чыгаруу, көкүрөктү көтөрүү, түшүрүү. Ошондой эле көкүрөктү жана ички бөлүктү, башкача айтканда ички булчуңду. Көбүнчө аялдар көкүрөгү менен дем алат, эркектер ички булчуңдарын жыйрылтып жазылтуу менен дем алат. Андан кийинки ушул таза абалда сейилдөөнүн натыйжасында өпкөнүн иш аракети жакшырат, кан айлануу процессинин кычкылтек менен камсыз болуусу жакшы болот. Мээнин иш аракети, мээге кычкылтек камсыз болуп, кайрадан мисалы үчүн чарчоо жайылат, жакшы иш аракет аткарылат. Андан кийин
йога менен машыгууда бул кычкылтек булчуңдар чыңалат, кан айлануу процессине жардам берет. Ошондой эле организм кычкылтек менен камсыз болот. Дем алуу, дем чыгаруунун көнүгүүлөрүнүн бир нече түрүн үйдөгү көнүгүүлөрүнүн келтире турган болсок, анда мынакей силер көрүп тургандай даалыны көтөрүү менен, даалыны түшүрүү менен биз бир нече жолу ушуну аткаруу менен биз кыска дем алып, дем чыгарууну интенсивдүү мындай кезектешип жүрүшүнө алып келебиз. Колду эки жака физзарядка жасоо менен биз көкүрөк көйдөөнүн кеңейтебиз. Көкүрөк көйдөөнүн кеңейтип, кыска дем алып, дем чыгаруубузду чукул кылабыз. Ошондой эле көкүрөк көйдөңдү алдыга түшүрүп, аркага чыгаруу менен, анан мынакей көрдүңөрбү, ушундай процесстер менен көкүрөк клеткасын көтөрүп жайылтуу менен, чукул дем алып, дем чыгаруу менен биз бир нече өпкөдөгү процесстерибизди, өпкөдөгү дем алуунун интенсивдүүлүгүн ордуна коебуз, кычкылтек менен камсыз кылабыз. Кыска дем алуу, кайра буну кезектештирип аткарышыбыз керек. Андан кийин кайра чукул дем алууга алып келет. Мына көрдүңөрбү? Андан кийин кийинки чукул дем алуу. Ушулар бири-биринен интенсивдүү кезектешип иштөө менен дем алуучу дем чыгаруу, дем алууну кайчылаш, мындайча айтканда кезектешип иштөө менен абадагы кычкылтекти жана көйдөн клеткаларынын кеңейишин алып келет. Мынакей кеңейип жазылуу менен биз дем алып, дем чыгаруу, мынакей чукул дем алат, кайра чукул дем чыгарат. Дагы ошондой эле азыркы учурда врачтардын айтуусу боюнча ушул чукул дем алып, дем чыгарууда бир нече өпкөнү дем алдырып туруу дагы бул өтө пайдалуу болуп эсептелет. Бул көнүгүүлөрдү балдар, студенттер биз үйдө, бөлмөдө отуруп тынымсыз аткарып турушубуз керек. Ар бир көнүгүүнүн, ар бир эменин аткарылышусу 5 мүнөттөн жетиш керек. Андан да көп болсо болот. Мынакей үйдө отуруп биз бир нече машыгууларды аткарууга болот. Ошондой эле мынакей башыбызды көтөрүп, жылдыруу жазуу менен дагы бир нече көнүгүүлөрдү аткарсак болот. Урматтуу студенттер, дем алуунун биз дем алуунун көнүгүүлөрүн жыйынтыктап жатып, мен силерге айтып коеюн. Дем алуу жолдору, шумкарча дем алуу жолу бар. Мында шумкарча дем алуу жолунда деп кыска дем алат, чукул дем чыгарат. Кыска дем алат, чукул дем чыгарат. Кыска дем алганда 1 секундка барат. Чукул дем чыгарганда 7 секундка барат. Жалпы 8 секунд ичинде бир дем алуу, дем чыгаруу ишке ашат. Андан кийинкиси бул шумкарча дем алуу болуп эсептелет. Андан кийин аюуча дем алуу бар. Анда тескерисинче чукул дем алат, кыска дем чыгарат. Чукул көйдөндү көтөрүп, көкүрөк клеткасын көтөрүп дем алат дагы, кайра кыска дем чыгарат. Бул экөөнүн дем алуу, дем чыгаруунун аралыктары, башкача айтканда убактысы ар түрдүү болот. Кийинки дем алууга келсек, бул карышкырча дем алуу. Карышкырча дем алуу бул кыска дем алуу болот, бат-баттан дем алуу болуп эсептелет деген сыяктуу болуп, кыска дем алып, дем чыгаруу, кыска дем алып, дем чыгаруу. Муну бир нече жолу аткаруу менен биз дем алуу жолдорунун көнүгүүлөрүн такшалтабыз. Андан кийинки 4-үнчү бул ташбакача дем алуу. Бул өтө азыркы кезекте ушу пневмония, коронавирус оорусунун алдын алуу үчүн ушул ташбакача дем алуу өтө пайдалуу болуп атат. Чукул дем алып жана чукул дем чыгаруу. Чукул дем алып, чукул дем чыгаруу. Бул көкүрөк клеткаларын гана эмес, өпкөнүн ичиндеги колкочолорду, альвеолдордун иш аракетин дагы жакшыртат. Урматтуу студенттер, мен силерге акыркы бир тасма коюп берейин дегеним. Бул тасма биз бүгүн сиздер менен биз дем алуу жолдорун,
вирус жөнүндө, коронавирустун жугушу жөнүндө жана дем алуу көнүгүүлөрү жөнүндө өттүк. Бул ал эми бул ар бирибиз үчүн өтө керек. Биз бул жугуштуу алдын алуу үчүн ар бир мамлекеттин өзүнүн ар бир мамлекет ушул медициналык эрежелерди чыгарды. Бул билесиңер орби, мындайча айтканда оор синдром болуп эсептелет. Көбүнчө бул чүчкүрүү аркылуу, кол кармаш контакт аркылуу жугат. Симптомдору болуп, температура көтөрүлөт, кооз ооруйт, булчуңдар ооруйт, тамак ооруйт, чүчкүрөт, жөтөлөт. Ошондой эле бунун өтүшүп кетиши бронхит, синусит, отит, сепсис, пневмония, миокардит ооруларына, ошондой эле балдарга болсо балдардын тамак сиңирүү системасын бузат. Аны алдын алыш үчүн топ жерлерде жүрбөшүбүз керек, сыртка чыкпашыбыз керек, колубузду аябай самындап жууп турушубуз керек, тынымсыз бат-баттан жууп турушубуз керек, маска тагып жүрүшүбүз керек. Мына ошодон биз эмне кылат экенбиз? Ушул оорудан арылабыз. Эгерде биз оорунун белгилери билинип калса, биз сөзсүз медицина дарыгерлерге байланышыбыз керек. Ден соолукта бололу дайыма. Андан кийинки урматтуу студенттер, ушинтип биздин лекциябыз аяктады. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.